президентибиздин указы чыкпадыбы, той аштарда мал союуга тыюу салынуу деген боюнчачы, ошол боюнча кандай көз караштасыз? Карапайым элдер негизи эле кыйналып атат да ошонун айынан да. Ошондон карызга кирип кетет атпайбы. Мен деле туура деп ойлойм. Жактан куда сүйөктөр келет, аларды узатыш керек болуп, бир эки кой союп койсо болобу деп ошентип атышат да. Мыйзам чегинде бул деле туура Жапаровдуку. Көнүп калган эл таарынганы таарынат да. Бирок эл таарынат экен деп эле сое бериштин деле кереги жок да. Туурабы? Таарынган эл таарынат. Таарынса таарына берсин, колунда барларга таарынсын, колунда жокторго зачем таарынат? Жок, туура эле болду. Негизи ысырапчылык кылган эме болуп атпайбы? Колунда бар кишилер бар, колунда жок кишилер бар. Кыйналган адамдар көп азыр. Негизи туура эле деп ойлойм. Топ-туура көз караштуу, топ-туура. Тиякта чырылдап ыйлап, тиякта малын издеп элер орол. Пакет кылып тойго баргансып көтөртүп, ошонун баарын жоюп койсо эң жакшы. Үй ээсине да жакшы, элге да жакшы. Мал соймогула деп атабыз. Союш бул туура эмес. Анысы эле жан кейип, кыйналып турганда мал союп, кээ бир жерлерде ошо өлүктү карабай, эл эмне дейт деп мал издеп, таман чыккан жылкыны соет, уйду соет, бодону. А бирок элдер баары ичип жегенден айтып атпайбы, семиз болбой арык болуп калыптыр, анан ушуну эле союп койду дечи. Адам негизи шарият мусулманчылыкта өлгөн жерге жаназасын окуп, топурагын салып көмүшкө келиш керек да. Ниетти Алла ыраазылык үчүн кылчы. Тааныш үчүн эмес, эл эмне дейт деп келбеш керек.